ардактуу телекөрүүчүлөр, кереметтүү күнүңүздөр менен кайрадан Пирамида телеканалында Москвадан сүйлөйбүз программасы старт алды. Кызматыңыздарда Марс Муктаров. Биздин экрандан эч кайда алыстабай биз менен чогуу болуңуз. Анткени алдыда тамашалар жана ошондой эле өзгөчө эфир болмокчу. Анткени алдыда тамашадан кийин сөздөрдө бир ырчы менен маек жолубузду дагы бир Москва жергесинде жүргөн мигрант менен маектешмекчибиз. Андыктан биздин экрандан алыстабай биз менен чогуу болуңуз. Азыр мен колумда турган бул Москванын акчасы тыйын 500. Ушуну азыр өлүп таштайм. Эгерде бул жагы менен түшсө, биринчи маекти коноктон баштайбыз. Эгерде бул жагы менен түшсө, анда маекти тамашадан баштайбыз. Демек, бул жагы менен түштү. Демек, биринчи маекти коноктон баштайт экенбиз. Андан азыр биз конокко жолугабыз. Андан кийин тамашага өтөбүз. Кабат кеткич, ошол кеткичтеги өзгөчө сырлар Москва жергесинде иштеп жүргөн мекендештердин жан дүйнөсүндө жана алардын жашоосунда калктуу турат. Ошол сырларды сиздер менен биз чогуу ачабыз. Андыктан ошол сырларга күбө болом десеңиз, анда биз менен чогуу болуңуз демекчибиз. Токтоосуз жамгыр, бүгүн да жамгыр, кече да жамгыр, эртең да жамгыр, жамгырдын жаагына карабай өзгөчө эфирлер таркалар экен. Андыктан биздин экрандан алыстабай биз менен чогуңуз. Сиз өткөн эфирлер ысы, маанайдагы үлгүлөр сөздөрдө биздин экрандан тартып алынмакчы. Мына, демек эфир башталган турат. Сиздерге жана көрсөткөндөй эле тыйын бул жагы менен түшкөн. Азыр келдик, конок тилекке байланыштуу кыргызчылыгын кылат деп кечигип атат дагы. Азыр коноктун келери менен баштайбыз. Кечиккен коногубуз, күтүлбөгөн коногубуз ким болду экен? Телефон аркылуу эле сүйлөшкөнбүз. Телефон аркылуу сүйлөшүп, бирок бетме-бет көрүшө элекпиз, аты жөнү да биле элекпиз. Азыр келет, көрөбүз кандай конок келет, ырчы келеби же жөн гана Москва жергесинде жүрүп бизнес кылып же иштеп жүргөн конок менен жолугушабызбы? Бул азырынча сыр болуп турат сиз менен бизге. Андыктан биздин экрандан алыстабай биз менен чогулуңуз. Чогуу күтө эле, күтүп, мен сени күттүм ай болбосун. Мен сени күттүм ай. Жүрөгүм ооруп турат сага жете албай. А мен өзүңдү издеп келемин таба албай. Мындай кылбайлы анда, Жанарбек. Силерден бир сингил болуп, андан кийин эфирде андан арында улатпайлы. Даярбызбы? Албетте. Көптөн бери чертил элек, күндүзү поварчылык менен алектенип, кечкиси тойлору менен алектенип, кыргыздын жакшылыгына кызмат кылай. Ана силерден анда бир сингил болсун. Анан маекти уланталы. Калбаса эле болчу. Мен анда баштайбыз. Паприлер барбы же тамаша иретинде барбы? Төкмөлүк да жокпу? Төкмөлүк же барбы? Жок. Только элдик чыгармалар көбүнчөсү. Калый Молдобасанов атабыздын жайлоодо деген бир жагында биз. Жайлоо чыгармасы менен баштайм. Жайлоого бир сапар алып келебичи. Емиреген жайдын жарык таңында балдан ширин таттуу уйкуга батканмын. Жагымдуу бир сезимдерди жаныма жылкычым сенин ырдап жатканын. Жагымдуу бир сезимдерди жаныма жылкычым сенин ырдап жатканын.
де Ырда құрбым чымыратып денемді Ұқпай қалсам жаңырыңды сағынам Бек-бек ейлеп қора күткен жеңіңді Сенден мұрын үнінен мен таныған Бек-бек ейлеп қора күткен жеңіңді Сенден мұрын үнінен мен таныған Сенден мұрын үнінен мен таныған баракелді болчалар Азамат. Бұл шығармашылыққа қандай аралашып қалдыңар, қандай түркі болды, қандай жим жақтан сунуш болды, же жаш кезден эле талант өркүндө эле ошол жакта мектепте жүргөндө эле ырдап эле баштадыңар беле, же жылдыздарды көрүп эле жылдыз болгуңар келди? Жок, негизи кичинекей кезимде көп бийлечимин. Ырдап, ошо 6 жашымда бир эме ал кезде жара жүрөк сыр дегендер хит болуп аткан кезде ошолорду ырдаган бир эсимде. Кийин эмеде школда окуп жүргөн кезде айылда чоң апам келип калды. Ырдап жүрөм. Чоң апам келип, мисалы ушундай тайкең бар, ошо мени тааныштырайын музыканы. Анан ошол Замир деген тайкем бар, азыр Бурса Бишкектеги алдыңкы музыканттардын бири. Ошол тайкем менен тааныштырып, ошол 11 жашымда 2010 жылдары болду. Ошол 2013 жылы ошо тайкем менен таанышып, ошол менен тойлорго чыгып баштадым, диджей болуп, ырдап. Анан кийин бара-бара ошо Мурата Окуренкеев музыкалык окуу жайына тапшырып, ошол жака киргизди. Ошол жакта окуп, мына буюрса кылган өзүм тартып. Окууну бүттүңөрбү же бүтпөй эле Москваны карай сапар алдыңар? Жок, окууну бүткөн. Үйлөнгөнсүңөр да? Үйлөнүп. Эмне элеңиз? Канча жаштасың? 21 жашта. 21 жашта. Бойдокчу азыр. Москвага эмне себептен келип калдыңар? Тагдырдын буйругу мененби же атайын кандай бир жумуштар менен келип калдыңарбы? Эми тагдырдын буйругу менен десек да болот, жумуштар менен десек да болот. Анткени баягы бизде досум экөөбүздүн бир алдыга койгон бир максатыбыз бар эле, Бишкектен студия ачабыз деген. Ошол жактан келип, бияка келип иштеп, оборудование алып кетебиз деген. Бияктан курсу бар бул жакта Москвада. Бизде Кыргызстанда көп эме жок да, үйрөткөнчө. Бул жакта жакшы курстар бар. Ошондо окуп, буюрса оборудование алып кетип Кыргызстанга барып, жакшы бир деңгээлде бир студия ачсак деген ниеттебиз. Азыр экөөңөр бул жака келдиңер, ошол аппараттарды, техникалык каражаттарды алганы. Ооба. Чогуу. Алынып калдыбы жарымынан көбү? Алын элек базар. Жок, алын элек азырынча эми келген расходторду эле жаап андай. Буюрса жаңы бутка туруп келип атасың. Оборудование буюрса алга жетишебиз. Кандай Москва менен Кыргызстандын кандай өзгөчөлүктөрү бар экен салыштырганда? Сага кайсыл жактары жакты, кайсыл жактары жакпады? Негизи Москвага туруп эле эми башпагайын деген учурда эле Москвага сапар алыпсыңар, Москвага мен 2015 жылда келип кеткем. 1 жылга. 2-нчи курсту бүтүп, академический алып кеткен моментте Москваны мага жакпайт десем де болот. Жакпайт. Ачыгын айт. Эмне себептен жакпайт? Себебин айтканда, бул жакта эми Кыргызстанда да эмес, баягы Кыргызстанда жүрсөң бир өзүңүн үйүңдө жүргөндөй, баягы бир кантип айтканда уютный жерде жүргөндөй болосуң да. Бияқта Москвада эми мындайча айтканда эч эмелер баягы адамдар көбү бири-бирине жакшылык каалабаган жерде көбүнчө мындайча айткандачы. Баягы Кыргызстанда бири-бирине көчөдө чужой бирөө болсо дагы бири-бирине жардам берип алып жүрөсүң. Бул жакта Москвада бири-бирине жардам берүү деген, кароо деген, улуу кичүүгө болгон сый мамиле деген бул жакта аябай. Бизде кандай Кыргызстанда? Бизде Кыргызстанда эми биздин менталитет башка да. Кыргызстанда
күчүн көрсө баягы баш ийип тааныса тааныбаса дагы баш ийип салам берип учурашып эме болсо жардамга муктаж болсо жардам берип дегендейчи. Бул жакта баягы ошонусу менен жаккан жок. Бизden билбейм, тааныштар болбогондуктанбы аябай кусап алып кеттим келип. Ошо досум болгончо эле жүрөм. Ал жок болгондо кетип калмаксың. Ал жок болгондо кетип калмакмын. Анда кандай пландар бар Кыргызстанга баргандан кийин? Азыр жеке чыгармадан өзүңөр жазган ырлар, же болбосо өзүңөр аткарган ырлар бирөөдүкүн барбы? Жаздырып, ырдап жүргөн, клиптер тартылып, альбомдор толукталып. Жок, кандай нерсе жок. Көбүнчөсү эле меники Кыргызстанда жүргөндө көбүнчөсү эле той менен эле элекмин. Күзүндө өзүм фольклорный группам бар, аккордеон шылдырак менен. Ошолор менен тойго чыгабыз. Билем баягы көп эмеге канга сиңип калган жаман фольклор мененчи. Анда эстрада жагына көп деле шашылыппыз. Эми мына буюрса студия ачалым деп жаңы эме проект менен жаңы уровень менен баштайлы деп ниет кылып отурабыз. Анын жаздырган ырлар пока жок. Азырынча жок. Бирок баягы текст болсо оон жазып кое беребиз. Өзүңөр оон жаза турган талант деле бар. Ооба. Өзүңөр кагазга чимелеп жазасыңар да. Кагазга эми сөз жазбайм эми, бирок оон жазып коюшка кудурет жетет. Оон жазып коюшка. Өзүңөр жазган азырынча мындай ырдал элек, бирок жазып даярдап муну оондурдум барбы? Ырдал элек жазып даярдап койгон деле бар, бирок сөздөрү жок да. Сөздөрү жок. Жөн эле баягы эмеге Бишкекте жүргөн кезде баягы училищада пианино олтурган кезде ыргактар эски билет ошолорду кошуп койгон нерселери бар, бирок анан силер Кыргызстандан Москвага келипсиңер. Москвада баары эле келсең эртең менен жумушка, кечинде үйгө. Мындай чыгармачылык калып кеткен жокпу? Артыдач аксап. Эми баягы калып кеткен жок. Тескерисинче баягы эме болот. Музыкага адам суусаган заматта бул ушинтип суусап бир моментте баягы колуна инструмент тийсе, адамга аябай чоң түрткү болот да. Мен комузду ошол кезде үйрөнгөм 2015-жылы келгенде. Биякта музыка аябай суусап жүрүп, ал кезден баягы акча жагынан аябай тартыш болчу материал жакта. Анан досум Кыргызстандан бир карабай комуз салып ийген. Ошону бул жактан комуз ойноп, ырдап үйрөнүп баргам да биякта Москваданчы. Ошо музыкага суусагандыктан. Биякта да ошондой, бирок биякта эми инструмент кармаганга чынын айтканда азыр убакыт болбой жатат. 5 саат уктамай, 19 саат иштемей, жумуш, үйдөн келип тамакты ичпей калдым. Жумуштан барып ичем, тияктан барып ичем, келсем үйдөгүлөр уктап аткан болот. 4-те, 5-те кайра туруп кетип атсам уктап аткан болот анан. Ошо менен эч ким деле көрүшпөй эле. Демек, жашоо жумуш менен эле чектелип калды. Чектелип калды. Качан Кыргызстанга? Кыргызстанга буюрса ошо сентябрь айында. Качан келдиңер? Апрелде. Апрелде. Эмне бат келип, бат кетип атасыздар. План толду, капчык толду. План толду, буюрса жетет. Калганда кеңпейил кыргыз элинен эле бар. Ошол жакта эле иштеп. Кыргызстанга барганда эмне план кылайын деп атасың? Эмне менен алектенейин деп атасың? Эми Кыргызстанга барганда буюрса ошо баягы эле той менен алек болобуз. Анан той токтогон моментте кышында ошо буюрса пландаган оборудованияны алып барган студияны иштетип, ошону сылдырабыз буюрса. Демек анда сентябрга ал аппараттар даяр болуп калыптырбы, техникалык каражаттар. Жаңы бир жаңылык жаратат экенсиңер да. Буюрса. Бизде Кыргызстанда шоу-бизнес силердин өз карашыңар боюнча азыркы тапта кандай болуп калды? Улар кандай болуп атат? Барган сайын жеңил желпорга өтүп, барган сайын той вариантын өтүп кеткен жокпузбу? Кандай болуп атат? Ошол биздин шоу-бизнесте аябай олуттуу маселе да. Ачыгын айтканда, ырчылар бизде аябай көбөйүп кетти. Ардактуу эле көрүүчүлөр, азыр биз программанын экинчи этабына өтүп атабыз. Азыр келген коногубузду өзгөчө өзүнүн тааныштарына тамашага салмакчыбыз. Кандай салат, кандай өзгөчө таланты бар, ушул жерден да байкап көрөлү. Азыр телефонду аласыңар, чаласыңар, чалып туруп эле мен бул жактан сөздөрдү көргөзөм. Ошол сөздөрдү коштуруп айтып кетишкер. Бул нерсени интернет тармагында деле көрүп жүрөсүз. Көрүп жүрөсүз. Демек баштадык анда. Громкость кылып алабыз. Мүмкүн мындай столдун үстүнө коюп алсак деле жакыныраак болот. Сен текстер жакыныраак тартасың. Алло.
Сухман кандай? Мен Жанарбек таанышмын. Кактасың, эмне кылып атасың? Жумуш үйдө. Колхоздомун дейсиңби? Дома. Жумушка качан? 2-ге барам. 2-ге барам. Бүгүн чыгасыңбы сен? Ооба, неге? Жөнүнө сурап атам. Жок. Чолпон, сен метро менен келесиңби жумушка? Ооба. Кайсы метродон келесиң? Нагорная. Той-пой болсо чыгат белең? Той? Кандай той? Мен да эмеге той ырдап чыгып аткам да, той-пой болсо менен чыгат белең деген. Сен менден ырдаппы. Же болбосо кой-пой союп турасыңбы? Кой союп? Кой союп. Билбейм да. Соя албайсыңбы? Эмнеге билбейсиң? Балекеттин баарын билесиңби? Айыл деле чоңойгон кызсың го? Башынан союп. Бычакты сая өтүрөм. Iya. Башынан соямбы же бычакты сая өтүрөмбү дейм биринчи. Сен неге деле жаман конек кызсың, Не болду? Нормально айтсам? Нормально айтпай эле ошо эмеге жумушка канча чыгасың деп сурайын деп аткам. Алда жаман сайдай дедиңлер. Эч нерсе айтайын деген жокмун, көкме. Жана кулактасың. Мен бир жакта жумуштар менен жүргөм азыр. Барбайсыңбы бүгүн жумушка? Жумушка кечирээк барам, ошо мен да 2-де барам го буюрса. Чолпон-ай. Ау. Үйдө тукум болсо тукум ала келчи. Канчаны? Бире экөө болсо жетет. Mayli. Бар да. Чолпон-ай. Ау. Сен жигитиң барбы? Жерлаппын. Жөнүнө сурап атам, жигитиң барбы деп эле. Дактырып калдың. Билесиң да. Жөнүнө сурап атам. Просто не бывает. Анда сүйлөшүп албайлыбы жигитиң жок болсо? Sen девушкаң бар, отвини. Албетте. Азамат. Бар болсун. Чолпон-ай. Бул эмеден биякта съемкадан чалып атабыз. Сени сыяктагы эмеде пирамидадан маска сүйлөйттен тамаша торго салып атабыз. Баракелде, кол чабалы кантактуу телекөрүүчүлөр. Жумушка барганда сүйлөшөбүз. Көрдүңөр, аябай туроо жагыда, өзгөчө кудулдук жагыда бир аз жакыныраак окшойт десек да жатышпайбыз, Мындай кылалы, ушул тамашадан кийин бир чыгарма кылалы, андан кийин суроолорго деп. Бар да, ырдап чарчатып койбодук неге? Жок. Бияка келгенде көптөн бери ырдай элекпиз. Ырдаганга бук болуп жүрсөк кайдан чарчаган. Кеттик анда. Силерден бир чыгарма болсун, андан кийин кайсыл чыгарманы ырдайбыз азыр? Ырдайбыз дедим, ырдайсың. Жалаң эле баягы эскирлерден атай кылмай атабыздын жаштарга деген чыгармалыктар. Жаштарга деген, кеттик анда. Баштап. Булбулдарга насыяттоо гүлдөрдү, мұңайын ғана добусто үндөрдү. Турала басып сырдашкан, ошол шайырдуу жыргал күндөрдүң ой, күндөрдүң
күндөрдүң күндөрдүң ойноп бир гана күлгөндө күндөбү ойнобой гана жаштардо жүрөбү боюнда сырын айтсам деп ошол жаштына болот тилегиң ой тилегиң тилегиң хайраны гана кенендо кымызмо малдуга гана данду де жерибиз жигити шайра кыз алтын ошол кымбаттуу кыргыз элибиз ой элибиз elimiz Баракелді, азаматсың. Талант өркіндей берсін. Жаман рахмат. Демек, ардақ телекөрсілер кейінке тапқыт өлім. Сен уақыт ұчқан құш баттан қимылда алсақ жетпей қаладық. Сөз азыр көзді жұмауыз, біз себеп дегенде біз алып келе тұрған нәрсе ұмытып қалыппыз. Көз байлай тұрған, көз таңылбай тұрғанды алып келе тұрғанбыз, аны ұмытып қалыппыз. Азыр көзді жұмауыз, ачакай жоқ, тешіктен қарай кек жоқ. Көзді жұмауыз, біз қолыңарға екі нәрсе береміз, анан екі нәрсені береміз. Егерде мен сұрау берем, логикалық сұрау берем, математикалық сұрау берем, химиялық сұрау берем, географиялық сұрау берем. Егерде жооп туура эмес болуп кала турган болсо, анда колубузду бет жүзгө сүйкөп коебуз, Бәрсі? Көзді жұмауыз анда. Даяр болсок, анда баштады да. Буга чейин математикадан кандай окуңар беле? Жакшы эле окудуңар беле? Математикадан аябай жакшы эмес. Мен математика жактырып эмес элем. Муну бияка кармайсыз. Муну кармайсыз андан кийин. Муну кармагыла. Кармадыкпы? Бирок бетке сүйкөйбүз, көзгө сүйкөмө, кашка сүйкөмө, башка сүйкөмө, кашка сүйкөмө жок, Анда суроо. Москва жергесинде канча метро станция бар? Ой, анысың кайдан билбейм. Анда бир бетке сүйкөй эле. Сол кол менен сүйкөй, соң кол менен иштетмей жагат. Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын 5-чи премьер-министри ким болгон? Чын саясатка жакын эмесмин. Анда сүйкөйсүз. Эки жакка тең сүйкөйсүз. Эки жакка. Кийинки суроо. Негизи 10 суроо берилет, Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын 3-чү чакырылыштагы президенти ким болгон? Азыркы учурда? Жок, негизи. 3-чү чакырылышта президент болгон ким эле? Кыргыз Республикасынын. Бәрсі. Отунбаев. Туура. Кийинки суроо. Азыр канча 4-чү сизге, 5-чи сизге атат, Ооба. 5-чи суроо. 7 жерде 7 канча көйчө? Так. 49. 49, 3-чү, 6-чы суроо. Япониянын президенти ким? Аны билбейт. Анда маңдайга сүйкөйбүз, маңдайга. Бул жерге. Андан кийинки суроо. Кытай Республикасынын 10-чу президенти ким? Аны билбейт. Анда Ооско сүйкөп коелу, Бул 8-чи суроо азыр кызы. Азыр 8-чи суроо кетет. Москванын 4-чү чакырылышында президент болуп келген ким? Ким президент болгон? 4-чү чакырылышында президент жок.
Жокпу. Анда ким болгон? Путин. Андан кийин эле по-моему эме болду, Медведев болчу. Путинден андан аркысы президент жок беле Москвада. Андан аркысы Башкаруучусу. Башкаруучусу болсо анда Ленин болгон. Төртүнчүсү. Билбейт экенмин. Андан мурдуга сүйкөйсү. 9-чу суроо. Азыркы учурда Москва жергесинде канча кыргыз чайханасы бар? Саналуу эле чайхана экен. Эгерде канча станция бар экенин билсеңер, ошол станцияны көбөйтүп койсоңор чыгат да. Канча станция бар экен, ошону көбөйтүп койсо саналуу гана чайхана болуп калабы? Чыгат да ошондо чайхананы эсебичи. Аны станцияны билбейт экенмин, ошону эсептеп деле көрбөптүрмүн. Демек анда сүйкөйсү. Москва менен Кыргызстанда кайсыл өлкөдө ырчылар көп? Тамадалар. Эң Москва менен Кыргызстанды салыштырганда албетте Кыргызстанда. жок, Москвада көп экен. Себеп? Себеп дегенде Москвада көп экен. Калктын саны мынча деле тамадалар деле көп экен. Сүйкөп калса, акыркысы болчу. Жакшы. Эми бир чыгармабыздын ушул турушта, андан кийин уланталы. Сүйүмдүн сүрөттөрү тармалданып, жашыган жан дүйнөмдү дүлүктүрөп, жайнаган эки көзүң бал-бал жанып, көзүмдү тереңдиктен издеп келем. Естелик боло бербейт гүлдүн баары, кыздарга кызылдары киргетирет. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Кырай чокту баскан наристеде, чымырап сезимдерим чыдай албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Кийинки чыгарманы ушул эле атай огонбай атабыздын бейни учак деген чыгармасы тартып берейин. Биздин экрандан алыстабыз. Сиздер үчүн жагымдуу ыргактар. Ошол жагымдуу ыргактар, өзгөчө жагымдуу ыргактар сиздер үчүн. Там биздин экрандан алыстабыз. Kıydım bir kana kıydım de
deseng de tütün yok жүрөгүмдөн ай башында ай күйдүм жүгөрүдөй де бүтүн жок канчайлуу гана деген Ошого кар жаса согот муздак жел кайырма эле жакаңи кара көз ай күйдүм кадырды билсең де өзүң бил Terek deydo bir dönüp Çüresün sen boz yoluk salıp de Gürlönüp bol yolun gana tapay Jet albay ay Hamen jürem o bozduğun taylak de Yön dönüp Баракелде Азамат. Азамат, мына бул жактан көрүүчүлөр эле чыгып калыптыр. Силерге эркин микрофон, анан кыскача бир куплет чыгармабызны, 1,5 куплет. Анан ошо менен жыйынтыктайлы дагы биз сапарыбызды улайлы. Эркин микрофон алга эң акыркы суроо 5 жылдан кийин өзүңөрдү кайсыл жактан көрөсүңөр? 5 жылдан кийин буюрса эстрада жаатынан кандай көрөсүңөр, өзүңөр 5 жылдан кийин элестетесиңер ошол жакты. Эми 5 жылдан кийин өзүмдү баягы мындай полноценный эстрадник эмес, жарым фольклор, жарым эстрадный болуп, кыргыздын колоритин сактап калган бир жакшы бир жыштылардан катарында көрөм буюрса. Жакшы экен. Анда эркин микрофон. Кыргыз элине каалайсыңар, өзүңөргө эмне каалайсыңар, ата-энеге, бир туугандарга, досторго, курбу курдаштарга, сараңлаштарга эмнени каалайсыңар, анан биздин телекөрүүчүлөргө эмнени каалайсыңар? Биринчиден эң башкысы силерге чоң рахмат, ушинтип таланттардын булак көрсөң көзүн ач деген сөз бар кыргызда. Ушул таланттардын көзүн ачып, ушинтип элге көрсөтүп, тартуулап жүргөнүңүздөргө силерге чыгармачылык ийгилик албетте эң биринчиден. Андан кийин кыргыз элине калып кетерим, эң биринчи тынччылык, аманчылык. Азыркы заманда эми баягы бийлик алмашып аткан мезгилде бир эле аманчылык, тынччылыкты каалап калат экенсиң. Элге салакасы тийбесин деген ой менен ошол аманчылык болсун эң башкысы. Жерибизде тынчтык, береке болсун. Баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Ошо жалпы кыргыз элим аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин экрандан алыстабаңыз, анткени сыртта дагы тамашалар тартылат. Ошол тамашаларга чоң күбө болобуз. Силерге болсо чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алтындай болгон убакытты бөлүп келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Дагы болсо бийиктикке өркүндөп өсө бергиле. Чоң рахмат. Буюрса чалышабыз, көрүшөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кызматыңыздарда Марс Мухтаров, буюрса Москвадан сүйлөш программасынын кийинки эфирлери дагы тартылып атат. Азыр биз сыртка чыгабыз, сырттан тартабыз. Бул конок менен коштоштук. Жана ошондой эле Москва жергесинде жашап жүргөн биздин мекендештер үчүн сонун бир чайхана. Эгерде сиз каалаган тамактарды, сиздин сүйгөн тамактарды бир гана ушул Зайтун чайханасынан ичип таба аласыздар. Өзүңүздүн шербеңизди, отурушуңузду жана ошондой эле жакшылыгыңызды белгилейм десеңиз, анда Беломорский метрого келип, метродон чыкканда эле Зайтун деп жазылып турат. Ошол жерге чыгасыз. Экинчи кабатында сиздерди сонун бир коллектив күтүп, өзгөчө маанайда
сонун тамактарды тартууламакчы. Демек биздин экрандан алыстабай биз менен чогулуңуз. Азыр биз эмне кылабыз? Азыр биз көчөдө эс алып жүргөн, сел багында эс алып жүргөн, же болбосо дагы бир жерде отурган мекендештерге ушул шарикчени жаратабыз. Шарикченин ичинде суроо чыгат, ошол суроого жоопторду жана ошондой эле өзгөчө тамашаларды жаратабыз. Андыктан биздин экрандан алыстабай биз менен чогулуңуз. Birisi ardaq telegörçüler. Birinci konuktu taptık. Tam kursak. Jarasız. İçinde suro var. Suro. Çok iyi. Ama öyle madde. Ardaq telegörçüler de Kırgızstan'da sağlıklandırdı. Nerede bir şarik tandayız. Şarik tandayız da jarık olsun. İçinde bris var, bir suro var. İşte gücüm. Buna jarık var içinde de. Tando. Yemen jarayım. Kaysı? Tando kaysı? Kaysı şarik jarık? Ay malinki gök. Onu malinki gök. Jarayım mı? Evet jarık. İçinde taşına çıkar. İçinde taşına çıkar. An? Ne? Hakikaten yalnız taşıdı. Kudayga işenesiz bir eğer çok olsa emniye üçün. Kudayga elbette işenesiz. Kudayga işenesiz bir eğer de nedir? Eğer çok olsa emniye üçün. Eğer çok olsa emniye üçün. İşenesiz mi? Emniye sebepte. Emniye sebepte? Emniye sebepte. Kuday bar eken barımızga da belgili olur. Ошол Кудай бар үчүн биз адам баласы жаралдык. Кудай күчү кереметти менен. Ардак телекөрүүчүлөр, мына буюрса кийинки конокту таптык. Буюрса азыр мо шарикчелерди беребиз. Шарикчелердин ичинде суроолор бар экен. Ошол суроого жооп бересиз. Сиз өзүңүз тандооңуз. Кайсыл шарикчени тандайсыз? Азыр колубузда 4 эле шарикче калды. Мындай шарикчеден көп. Розовый. Розовый, я. Розовый деп тандадым. Атыңыз ким болот? Нуржан эже. Нуржан эже. Кармаңыз. Молодец. Каяктан болосуз? Кайдан болосуз? Чүйдөн болосузбу? Чүйдүн кайсы жеринен? Канттан. Кыргызстанды сагындыңызбы? Сагындыңыз, жарыңыз. Кол менен? Кол менен жарал. Мыжыгыңыз да. Чымчыңыз? Я катты кетем. Катты эле жара бересиз, Сиз коркосуз, жарсасыз. Жарыңызбы? Кандай жарал? Мындай жарыңыз. Ине пинеңер барбы? Жок, мында кол менен эле жара бериңиз да. Жакшы. Ичинде суроо бар экен. Көрөлүчү, эмне деп жазылыптыр? Не дейт? Эмнеге эмнени каалайсың? Эне жөнүндө айтып бер. Же энеге эмнени каалайсың? Энеге эмнени каалайсың? Эне жөнүндө Айтып бер. айтып бер. Не жөнүндө айтып берет десе? Son суроо болду, Келиңиз, экранды карабаңыз. Энеме бардык нерсени каалайм. Биринчиден ден соолук, узун өмүр. Бардык жакшылыктарды каалайм. Ардак телекөрүүчүлөр, мына атыңыз ким? Кийинки оюндун катышуусу атыңыз ким? Мериш. Мериш, Өзү Мерим, Меришпи? Мериш. Мындай оюндун шарты. Ичинен бир шарикчени тандайсыз. Бир шарикчени тандайсыз дагы. Ичинде суроо бар. Ошол суроого жооп бересиз. Даярсызбы? Кайсыңыз? Жарасыз. Жарыңыз. Неме? Жок, жарбайсыз. Кол менен мыжыгып коесуз.
Масаға. Не деген суроо болушу мүмкүн экен? Канча күттөгөнсүңөр? Муң нерсени коноктор күттөгөн да. Аз көрөлчү. Ырчыларга көз карашың. Кандай көз караш? Кандай? Жазып тур да ушуну. Биздин ырчыларга көз карашыңыз кандай? Кандай мааниде сурап атасың эми? Жүрүш турушу азыркы деги эле мурдагы ырчылар менен азыркы ырчылар. Мен чындап азыркы ырчыларды анча деле билбейм. Мен мурдагы ырчылар жагат мага. Себеби мен Жашмек Панчын азыркы мага элдеги улуттук эмедеги Роза Манова, анан азыркылардан Элмирбек Иманалиев беле. Ошол. Ошолордун чыгармасынан бир куплет чойкоп койбойсузбу э? Бир эле куплет. Азыр эсимде жок да. Эсиңиздеги. Эсиңиздеги куплет. Жүрөк эргип кагылып дегендер бар. Жүрөк эргип кагылып. Ай. Дагы? Эсимде жок чындап. Кайрадан кийинки коногубузду таптык, мына буйруса. Атыңар ким? Жанибек. Жалибек э? Жанибек. Жанибек э? Жанибек, азыр монун экөөнүн бирөөнү тандайсыңар. Ичинен жарасыңардагы суроону алып чыгасыңар. Ошол суроого жооп бересиңер. Нормально жарылды окшойт да, чоо, башкача жарылды бирок а. Ачалчы ичин кагазды, эмне бар экен? Эгер сизге турмушуңузду башкадан баштап жашоонун мүмкүнчүлүгү берилсе, эмнени өзгөртөт элеңиз дейт. Жашоо кайрадан берилсе, силер жаңыдан жаралсаңар, эмнени өзгөртөт элеңер? Жашоомдо медресеге окумакмын. Динде жүрмөкмүн. Онда Москвага келмек эмесмин да. Келмек эмес. Кыргызстан сагыныңарбы? Кыргызстан албетте да. Буйруса азыр табабыз. Мына бул жерде да мекендешибиз турат, ошол мекендешибизге суроо беребиз. Салам алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыктар кандай? Кандай жүрөсүңөр? Кыргызстанда да. Мекенди сагындыңар. Сагындык, аябай сагындык. Качан Кыргызстан? Кудай буюрса бүгүн жолго чыгалы деп турабыз. Бүгүн саат канчада? 8:35 учабыз буюрса. Москва бүттү. Москва бүттү, убакыты бул. Эмне себептен? Эс алган бар. Эс алганы чарышкан. Демек, биз Пирамида телеканалынан дастан колумда турган шарик ичинде суроо бар. Суроо билбейм кандай суроо бар, бирок жарасыңар ичиндеги суроону жооп бересиңер, э? Даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсок азыр эмне ооз чечилип атат. Мына шарик силерде. Опа. Серьезно жарылды бирок, э? Не суроо бар экен? Тансага бийлегиле. Акыркы суроо, а? Акыркы конок мына тансага бийлегиле дейт. Чөнтөктө уюлдук телефон бар да. Музыкасы бар да. Өзгө жаккан бир музыканы коюптур. Нерде айлантып татырактап таштай бербейсиңби? Ошо менен эфирди жыйынтыктайт экенсиз. Адырдагы аппак гүлдү көрөм, аппагына кызыгып аны терем. Аппак көйнөк кийинген эй сулуу кыз, колумдагы аппак гүл сизге берем. Эй сулуу кыз, токтой туруңуз, колумдагы аппак гүл сизге берем. Эй сулуу кыз, токтой туруңуз, колумдагы аппак гүл сизге берем. Кыркырлардан кызыл гүлдү көрөм, кызылына кызыгып аны терем. Кызыл көйнөк кийинген эй сулуу кыз, колумдагы кызыл гүл сизге берем. Эй сулуу кыз, токтой туруңуз, колумдагы кызыл гүл сизге берем. Эй сулуу кыз, токтой туруңуз, колумдагы кызыл гүл сизге берем. Ырдата албай, кыйналып атат элегем, токтото албай, кыйналып атат экен бул жерде. Азамат Астан, Кыргызстанга бир салам болсун, Пирамида телеканалына жана жалпы сени тааныгандарга, сени билгендерге. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Баарыңыздарга аманчылык тилейбиз. Узун өмүр, ден соолук. Баарыбыз
бытырабай биримдикте бололу. Биз дагы башка өлкөлөрдө өнүгөлү, өсөлү. Алдыга кадам таштайлы, алга Кыргызстан. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу кутмандуу кыргыз элим. Асама, баракелде. Ийгилик ырчы окшойсуң, негизи. Азамат, жакшы экен. Ардактуу эле көрүүчүлөр, мына ушун менен буйруса эфирде соңуна чыкты. 6 шарик болчу, 6 шариктин тең 6 тең жарды. Өзгөчө тамашаларга да туш келгендер туш болду, акыркысы андан соң болду. Демек биздин экрандан алыстабай биз менен чоң болуңуз, анткени дагы кайрадан жолугушуу бар демекчибиз. Алдыда дагы кызыктуу эфирлерди чыгарып бермекчибиз. Эгерде сизде кандайдыр бир сунуш болсо, биз менен байланышыңыз. Кызматыңыздарда Марс Мухтаров, Пирамида телеканалы, Москва сүйлөйт программасы.